Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бардыгыңыздарды берекелүү Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Жабир радиаллаху анху айтат: эгер орозо кармасаң, анда кулагың да, көзүң да, тилиң да жалган жана жаман арам нерселерден орозо кармасын. Кошунаңа зыян бербе. Орозо кармаган күнүң сенде токтоолук жана тынчтык көрүнүп турсун. Орозо кармаган күнүң башка күндөрдөн айырмаланып, өзгөчөлөнүп турсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: орозо бул калкан. Орозо кармаган адам уятсыздык кылбасын жана өзүн жахилдердей алып жүрбөсүн дейт. Ошондуктан мусулман бир туугандар, орозо кармоо бул ашказандын гана ачкалыгы эмес. Бүткүл дене мүчөлөрдөн жакшы гана амалдар чыгып турсун. Көздү арам нерселерди кароодон сактайлы. Кулакты арам нерселерди угуудан сактайлы. Тил менен арам нерселерди сүйлөөдөн сактайлы. Кол менен арам нерселерди кармануудан сактайлы. Бут менен арам жактарга басуудан сактайлы. Аллах Таала бардыгыбыздын кармаган орозолорубузду өзү ыраазы болгондой кармаганга жардам берсин. Аллах Таала бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын.